Саламатсыздарбы, эфирде Манилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Махабат айым, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сизге бере турган суроолорубуз жана коомчулукту кызыктырган суроолор транспорт, коммуникация, архитектура, курулуш боюнча сиз жетектеген комитетте акыркы учурда кандай маселелер болуп жатат. Ошол боюнча июнь айында бир комиссия түзүлүп иш башталды эле, бирок акыркы күндөр ал токтоп калган өңдөнүп атат. Бул маселе да коомчулукту кызыктырып атат. Ошол боюнча биздин көрүүчүлөргө азын улак айтып кетсеңиз. Саламатсызбы, рахмат сурооңузга. 2018 жылда сессияны баштагандан бери биз комитет активдүү иштеп келатабыз. Жана сиз айткан маселе боюнча айтып кетсем, комиссиялардын бул жумушчу топ түзүлгөн бир нече багыт боюнча. Биринчиси аэропорт, Манас аэропорту боюнча, экинчиси түштүк-түндүк жолу боюнча. Түштүк-түндүк жолу боюнча биз бир нече изилдөөлөрдү алып келдик буга чейин, бирок тилекке каршы жанагы ТЭЦтин жумуш каралганда ошол кезде Жогорку Кеңештин токтому чыгып, ошол жерде түндүк-түштүк жол боюнча дагы изилдөө жүргүзсүн деген ошо пункт камтылып кеткен экен. Кошумча камтылган экен пункт. Ошонун негизинен биз азырынча убактынча токтоттук жумушчу группанын ишмердүүлүгүнү. Жана ошондой эле бул комитетте түзүлгөн туура эмес болду, себеби биз ушу палатадан түзсөк мындай юридикалык жактан туура болот экен, ошондуктан биз палатага алып чыгышыбыз мүмкүн. Андан сырткары бул Манас аэропорту боюнча комиссия түзүлүп, анын дагы жакында жыйынтыктарын чыгарабыз. Ал эми негизги ушу транспорт, коммуникация, курулуш боюнча абдан бизде көйгөйлөр көп. Мисалы үчүн мынакей курулуш боюнча биздин эң чоң шаарыбыз болгон Бишкек шаарынын мынакей жакында биз ушул боюнча маселени карайбыз. Курулушлардын көйгөйлөрү абдан көп болуп атат. Деги эле шаардын жанагы мындай проект детального планирования деп коет, ошол ген план, ошондор жок да. Бул курулуштун негизги өзөгү болуп саналат. Мына ушул маселелерди көтөрөбүз. Жана жолдордун курулушу боюнча дагы бир ушу долбоорлор бар курулду беле же долбоору жок эле, мындай жанагы сметный документация жок эле курулду, ошону бүт иликтөөнү жүргүзүп атабыз. Анан жакында жыйынтыктарын беребиз. Андан сырткары бизде азыр абдан көйгөйлүү болгон бул граждандык авиация боюнча биз канчалык деңгээлде биздин жарандарыбызды, сырттан келген конокторду канчалык деңгээлде биз ушул авиация тармагында телөө көрсөтүп жатабыз. Мына өзүңүздөр уккандай, жакында эле бир авиакомпаниянын самолетунда ошол аэропорттун ичинде эле бир аз авария болду. Мына ушул эмне себептен келип жатат, эмне кантип биз оңдосок болот, ошонун суроолору абдан көп. Ошондуктан азыркы күндө парламентте ачык асман деген аба боштондук системасы кирген жатат. Бул деген биз ошол жалпы Кыргызстандын элин дагы конокторун тейлеген ошол граждандык авиация тармагында мындай жакшы атаандаштык чөйрөнү түзүп беребиз. Ошондо качан конкуренция болмоюнча өнүкпөйт дейт эмеспи? Ошондуктан качан ошо конкуренция абалын түзүп берсек, бизге күчтүү компаниялар келет. Ошол авиация тармагында дагы жакшы инвестиция болот деген ушул үмүттө мыйзам долбоорун карап атабыз. Жана ошондой эле Эйр Кыргызстан бул жалгыз мамлекеттик авиакомпания. Ушул Эйр Кыргызстан азыркы күндө иштебей банкрот болуп турат. Ар бир мамлекетте негизи ушул мамлекеттик авиакомпания жогорку деңгээлде өнүгүш керек. Мисалы Казакстан алып барбайлы, биз Өзбекстанда абдан жакшы деңгээлде өнүккөн. Мына ушунун дагы маселесин биз чечүү тууралуу өкмөткө тапшырма бердик. Бир ай ичинде булар ошо Эйр Кыргызстанды мамлекеттик компанияны кантип өнүктүрүү жолдоруну кеңешип, экспертти чакырып, өздөрү бир чечимин айтышып, ошо чогуу чараны чечебиз. Андан кийинки сурообуз, мына жогоруда айтып кеттиңиз жана ачык асман проекти боюнча. Бул проектке өкмөт тарабынан акча бөлүнөбү же бул кандай каралат? Албетте ачык асман системасы бизге аба боштондугу кирсе, сөзсүз түрдө бизде Манас аэропортунда самолеттордун рейси көбөйөт. Демек биздин ошол Манас аэропорту ошончо көп көлөмдөгү учактарды кабыл алганга шарттарын түзүш керек болот,
кошумча жанагы посадочный линияны түзүш куруу керек, жанагы пассажирлерди кабыл алуучу жайларды кеңейтүү керек. Мына ушул жактарына акча сөзсүз түрдө жумшалуу керек. Бирок бул акча жумшалганда сөзсүз түрдө бул кайра пайда алып келчү тармак да. Ошондуктан мамлекет тараптан сөз мындай акча бөлүнүү керек. Каржыланат, Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, жанагы аз жерден авария болуп калган жок самолет депчи. Эми бул самолет деген машина эмес, ичинде 4 киши отурбайт. Ушундай нерселер негизинен бизде деген качан гана кырсык болгондон кийин каралып, талданып, күнөөлүүнү издеп калган учурлар көп болот. Эмне үчүн ушулар алдын ала каралбайт? Мисалы үчүн алдын ала ошол учак жарайбы учканга же жарабайбы, ал жерде дөңгөлөк жарылып калды деген нерсе чындыгында эле коомчулукка аябай эле бир күлкүлүү нерсе болду. Чет жакта уккандар таң калды го, биз деген жол менен эмес, аба менен учуп жатып ошо дөңгөлөгүбүздүн кандай абалда экенин билбеген дейбиз деген сыяктуу. Ушул сыяктуу нерселер алдын ала каралып, алдын ала көзөмөлдөн өткөрүлүп, анан учурулуп же болбосо деген сыяктуу нерселер бизде качан ушу алдын ала каралат? Эми биринчи бизде чоң көйгөй бул биздин ошол жергиликтүү авиакомпаниялардын авиапарктарынын мындай аябай мындай чоң мүмкүнчүлүгү жоктугунан да, жаңы самолетторду алууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Мына ошондуктан көпчүлүк бизде азыркы күндө 14 эле самолет ошол рейс аткарат Кыргызстандын территориясынан. Ошолордун баары эскирип калган да, көпчүлүк суднолор эскирип калган. Бул боюнча чоң маселе. Бирок граждандык авиация агентствосы тарабынан албетте өз убагында көзөмөлгө алынып турат. Ар бир 2 жылда аккредитациядан өткөрүп турушат. Көзөмөл катуу, алар каалаган кезде келип ошол учактын абалын, алардын техникалык абалын текшерип турганга акысы бар. Бүт мүмкүнчүлүк түзүлгөн укуктук чөйрөдө. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакта инвестиция гана аз болгондуктан, конкуренция чөйрөсү өнүкпөгөндүктөн биз ушул жаңыланууга бара албай жатабыз. Ошондуктан жанагы ачык асман деген биз системаны биз киргизсек, ошол мен ойлойм мындай авиапарк кенен болгон, жогорку сапаттагы самолеттор бар авиакомпаниялар кызыгуусун артып, биздин жарандар түздөн түз каалаган өлкөгө учуп калышат деген ойдобуз. Азыркы биз кезде өзүңүздөр билесиздер, биздин жарандар көп өлкөлөргө түздөн түз уча албайт. Баары Алматы шаары, Москва, Стамбул жана башка аркылуу учушат да. Бул абдан татаалдык бир татаал ыңгайсыз абал түзөт да. Анын үстүнө биз туризмдин өлкөсү деп коебуз. Анан түз эгер самолет учуп барбаса, туристтер учуп келгенин каалабайт да. Бул дагы чоң тоскоолдук жаратат туризм тармагына. Мына туризм демекчи, бүгүн бул нерсе коомчулукта аябай катуу талкууланып, социалдык сеттер дөңгөрөп жатат десек да жаңылбайбыз. Бизде бир ушундай бир күндө бир жаңы тема пайда болчудай болду. Сиздин ошол биз Кытай мамлекетинен бизге визасы жок түз келүү жолдорун, ошондо бизде мүмкүн туристтер көп болот эле деген бир пикириңизди айттыңыз эле. Бул чындыгын айтканда коомчулукка жаткан жок. Анткени бүгүн биздин мамлекетте эң бир көбөлүү эл аралык же болбосо ошол жасалма паспорттар менен жүргөн чет мамлекеттердин жарандары бул Кытай өлкөсүнөн келген жарандар. Алар деген баарыбызга белгилүү болгондой Кытайда абдан адамдары көп. Алар биздин мамлекетке келгенден кийин кеткилери келбей эле. Ага карабастан бизде ушул бүгүнкү күндө жашоодон кыйналган кыздарыбыз дейбизби, же болбосо ушул турмушка чыгуудан кечигип жаткан кыздарыбыз дейбизби, айтор ошолордун биздин кыздар менен турмуш куруп кетүүсү дагы абдан бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Анткени биз Кытай өлкөсүнө салыштырмалуу аз калкпыз. Анан кийин ошолордун визасы жок, биздин мамлекетке кирүүсүнө жол түзүп беришибиз керек деген сөзүңүз бул чынын айтканда бир топ эле биздин инсандарга, адамдарга жакпай калды. Мүмкүн бул боюнча сиз бир башкача оюңузду айтайын дедиңиз беле, же чындыгында эле алардын ошо визасы жок, бизге кирүүсү биздин туризмди өнүктүрөт деген бир пикириңизди билдиргиңиз келди беле? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Бул маселени биз 3 жылдан бери көтөрүп келатабыз. Комитеттин жыйындарында жана башка тегерек столдордо биз аябай терең изилдегенбиз. Бул жаңы нерсени биз алып келген жок, келели деген жокпуз. Бул нерсе башка өлкөлөрдө көп жылдан бери колдонулуп келе жатат. Бул Кытайдын баарына эле визасыз киргизүү деген сөз эмес. Албетте биз депутат катары биринчи мамлекеттин кызыкчылыгыны, мамлекеттин коопсуздугуну сөзсүз алдыга коебуз. Бул деген сөз жанагы сиз айткан бул жака
паспорт алып калып калган кыргыз жараны болуп калган кытайлар, булар ошол жалгыздап кирген кытайлардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да. Себеби алардын ар биринин артынан контролдоо, көзөмөл алуу абдан кыйын. Мына биздин ошо Кытай жарандары келип паспорт алган жерлер эмнеге жооп беришпейт? Эмнеге аларга паспорт беришет? Эмнеге алардын визасын мыйзамсыз улам узартышат? Мына жалгыз киргенде бул оңойроо болот да. А группа деген бул менин негизги идеям коллективдүү туризмди өнүктүрүү. Бул бир эле Кытай эмес, жанагы кайсы мамлекетте адамдар, жарандар көп болсо, ошолор менен иштөө абдан ыңгайлуу. Мына бир алыска барбай эле мен Россиянын практикасын айтып берейин. 2000-жылдан бери булар абдан жакшы тажрыйбаны өздөрү сүрүшүп, эки өкмөттүн ортосунда, Россия өкмөтүнүн жана Кытай өкмөтүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Бул келишимде баары так көрсөтүлгөн. Мисалы, кайсы туристтик организация ошол группа туристтерди кабыл алат, алардын баарына лицензия берет. Бул жакта ошол Россиядагы координирующий организация деп коет. Бул физкультура, спорт жана туризм боюнча Россия Федерациясынын министрлиги. Ошо координирующий орган болот. Ал эми Кытай тараптан болсо туризм администрациясы деп өзүнүн бир ошо министерствоси бар да. Ошол экөөнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Булар так баары жазылган. Ар биринде ошондой лицензия алган туристтик компания болот. Алар бүт укуктары, милдеттери көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн жана биз биякта калып калат деп коркутпайбызбы? Тартибиде көрсөтүлгөн, канча күн болуш керек, канча күндөн чыгып кетиш керек? Алардын нормасы боюнча 30 күнгө чейин болуш керек. Канча киши келсе, баарын бул жак ошол Россияда кабыл алган организация, туристтик организация бүт баарын чек арада кабыл алат, өкүлдөрү барып. Ошондой эле лицензия алган Кытайдагы ошол туризм тармагына тейлеген министрлик тен өкүлү келип, аларды туристтик организациянын өкүлү келип, аларды узатып беришет. Алар баары список боюнча ал киши кайдан, анын уруксаты барбы, паспорт, бүт баары документти Россия тарапка беришет. Аларды ошол группа боюнча ээрчити барып, алдын ала дайындалган маршрут боюнча канча күн келиш керек, ар бир такталап жазылат маршруттары. Ошол боюнча келишет дагы, ошол группаны кайра чыгарып кетет. Анын баары контролдо, эки тарап жооп берет. Эгерде кокустан адамдык фактор болуп, ошол турист ооруп калса, же өзүнүн ошо мүмкүнчүлүгү чыкканга болбой ушундай болуп калса, анда ошол туристтик мекеме кабыл алган бүт баарынан жооп берет. Анын визасын алып, анын кайра өзүнүн акча каражатынан кайра узатып, ошол башка мамлекетке өткөрүү боюнча бүт келишимде көрсөтүлгөн да. Бул деген сөз. Сиз жооптун ишти ушул боюнча пикириңизди толук билдирдиңиз беле же жөн эле биз бул боюнча визасыз кытайларды кирүүгө уруксат беришибиз керек? Бул эми бизде ар кандай маселе деген биздин процедурабыз бар. Ал жерде 3 эле мүнөт убакыт болот. 3 мүнөттө ушул информация айтканга жетишпейсиз баарын. Бул нерсе бизде комитетте көп жолу талкууланган. Фискалдык политика, фискалдык саясат боюнча комитетте акыркы отурумунда бул ошол комитеттин чечимине кирген нерсе. Ошол чечимде каралып сунушталган нерсе. Азыр ошонун үстүндө биздин өкмөт иштеп жатат. Кантип ишке ашырсак болот ушул. Кантип биз ошол, мисалы үчүн Кытайда биздин Кыргызстанда бир 500 миңдей, 400 миңдей үй бүлө болсо, мисалы үчүн өзүнүн жетиштүү акчасы бар, үйү бар, мындай үй бүлөлүк кирешеси жетиштүү, туризмге, саякатка мүмкүнчүлүгү бар 400 миң үй бүлө болсо, Кытайда 400 миллион үй бүлө ошондой экен да. Алардын акчасы жетиштүү, алардын колунан байлыгы бар, акчасы бар, үйү бар. Алар бир башка мамлекетте калганга алардын кызыкчылыгы такыр жок. Алар бүт саякаттап эле өмүрүн өткөргөнгө турист катары келип кетишет. 400 миллион ошондой деңгээлдеги калкы бар. Андан тышкары Кытай мамлекети азыркы күндө экономикасы боюнча эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп, 75% жарандары шаардын жарандары болуп атат. Булар такыр ошо жакырчылыкты жоюу боюнча чоң программасы иштеп жатат. Биз ушул шартты биз Кыргызстанга колдонуп экономикабызды көтөрсөк болот да, бир топ элечи. Мисалы, бир келген турист айтып коет эмеспи, бир нече жумуш орундарын түзөт. Мисалы, ошол эле келген 30-40тан келип, группа келип,
кайра чыгып кеткенге чейин аны мисалы үчүн туристикалык компаниялар иштеш керек болот. Анын айдоочусу, жатаканасы жана башка сувенир сатып алат, тамак аш жана башка көптөгөн мындай эффектти берет да. Анан биз албетте бул жанагы коопсуздук биз үчүн биринчи, бирок жанакындай так милдеттерди коюп койсок, бул жерде абдан сонун бир иштеп бермек да бул система. Мисалы үчүн түндүк деп азыр электрондук ачык системага өтүп жатпайбызбы? Жалпы өкмөт түндүк ачык системасына, электрондук системага өтүп жатабыз. Бул министерство, ведомство жана коммерциялык структуралар ортосундагы бул байланышта, бул электрондук байланыш. Мына ошол жерде биз ГРЭС, регистрационный служба мамлекеттик, ошол погранслужба жана башкалар менен ич-ара байланыш түзүп, канча турист без виза келди, канча турист это маанилүү эмес, Кытайдан келеби, Америкадан келеби, Европаданбы, Монголияданбы келген туристти кайра чыгып кеттиби? Ошону контролдоочу функцияны ошол түндүк электрондук системага киргизип койсок болот. Бүгүн ошол тууралуу конференция болду. Анан ошол боюнча сунуш айтсам, ошол ишти алып бараткан өкмөттүн тиешелүү органдын өкүлдөрү мындай бул ошол системага киргизсе болот. Бул көзөмөлгө алса бул оңой эле система деп ушундай механизмдерди чогуу чаран иштеп чыгып, бул бир эле мен мисалы 3 мүнөттүк сүйлөмдү айтып коюп эле бул андан ары ишке ашып калчу эмес, бул абдан ар бир механизмди терең талдап, анализдеп, андан кийин ишке ашыруучу нерсе бул. Эми сиз айттыңыз, коомчулук көпчүлүгү каршы болуп атат деп, мен каршымы айтканыңызга себеби дегенде бизде жанагы интернет соцсеттерде ошо фейковый жанагы өздөрүнүн деле мындай эмеси жоктор эле ошондой туура эмес маалыматты берип, жанагы контекст кесип алып, анан туура эмес маалыматты берип, изилдебей эле үсүртөн эле маалымат алып эле жакшы бизге экономикага пайдалуу нерсени тескери бурап койгон дагы абдан бул элибизге зыян нерсе болот деп ойлойм да. Мындай эл менен сүйлөшүп, көпчүлүк жөнөкөй эл менен сүйлөшсөңүз, мына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү баары эле сүйлөшсөңүз, баары эле колдоп келатат бул инициативаны. Бул инициатива бүгүн чыккан жок. Бул нерсени органдардын, мамлекеттик органдардын көпчүлүгү бул жөнүндө өзгөчө департамент туризм боюнча туристтик ассоциациялардын өкүлдөрү, коомчулук бул жөнүндө маалымат алып келген буга чейин. Сиз ошол биздин кошуна өлкөлөрдө да ушундай нерсенин бар экендиги, бул ошо Кытайлардан келген топ туристтердин өздөрүнүн багыты менен, өздөрүнүн деген укугу менен келип, кайра бир белгилүү убакыттан кийин кайра ошол мамлекеттен турист катары келип эле кайра чыгып кетиши жөнүндө айтылган сөз экени бул эч жерде жок. Мен ойлойм, бул жөнүндө дагы бир тагыраак маселелерди көтөрүш керек. Чындыгында бүгүнкү күндө бизде араб өлкөсүнөн бир күндө 2 самолет учуп келип, алар деген 10 күндөн ашык жүрүшпөйт экен. 10 күндүн ичинде биздин жаратылыштын коздуктарына, сууларыбызга, жер таштарыбызга кызыгып, жана биздин кыргыздын маданияты менен терең таанышып, кайра 10 күндүн ичинде чыгып кеткен бүгүнкү күндө бизде абдан көп. Аны да бир мисал айтып кетсек болот. Бирок эгер бул чындыгы, бул кагаздын ак бети чындыгы, бизде туризмди өндүрүш үчүн биз деген чет жактан кирген туристтерге каршы турбашыбыз керек. Аларды бул Кытай, бул араб же болбосо бул немец биз киргизбейбиз деген нерсе туура эмес. Антсек биз деген такыр өнүгө албайбыз деген дагы маселе бар бул жердечи. Андан сырткары ушул сиз жогоруда биздин маекте айтып кеттиңиз, жанагы туристтердин группа менен келиши боюнча. Бул нерсе бүгүн эми коомчулук ошо сизди туура эмес айтты деген пикир менен эле калып калабы, же мындан ары да улантып пресс-конференцияларды берип, же болбосо журналисттер менен чогуу отуруп сүйлөшүп, ошол эле деген тиги жогорку кеңеште кайра чыгып, мен оюмду ушу туура эмес жеткендиги бүгүн менин эмес, же болбосо эл өкүлдөрүнүн эмес, коомчулуктун дагы бир чоң катачылыгы болуп жатат. Анткени айтылган нерсени туура кабыл албай жатышат. Менин оюм мындай болчу деп бир айтып кетесизби, же ушул бул боюнча калып калабы? Эми жогорку кеңештин пресс-службасы менен биз кошумча маалымат бердик. Мен ошол жетиштүү деп ойлойм. Себеби бул маселе айтпадымбы, бүгүн эле чыгып келген маселе эмес. Бул маселе боюнча биз өткөн жыйында караганбыз. Айтылган бул сөздөр өкмөткө тапшырма берилген. Өкмөт анын үстүндө иштеш керек азыр. Биз тегерек столдор өткөрүп, ошол конструктивдүү мындай маалыматты дагы чогултуп, биз кантип эгерде визасыз болобу, кыска мөөнөттө бир жеңилдетилген виза болобу,
бирок ушундай топторду алып келип уюштуруу жактарына биз сөзсүз ишке ашырышыбыз керек да. Ал эми бул жердин эң жакшы жери ошо группа болуп келгенде буларды көзөмөлгө алуу оңой да. Бир киши киргенден көрүүчү. Бул жанагы айткандай баары так көрсөтүлүп, келишимде көрсөтүлүп, ар бир ошо туристтик компаниянын милдеттери көрсөтүлүп жазылат да. Ал эми жалгыз келген кишиге ошол жана группага келгенде эгерде туристтик компания жооп берип жатса мыйзам үстүндө, жаңы жалгыз келгенге ким жооп берет? Мыйзамда жазылган эмес, жалгыз келген туристке ким жооп берет деген эч кандай жазылган эмес, бирөөгө жүктөлгөн эмес милдет. Бул биз айткан сунуш бул тескерисинче биздин коопсуздукту камсыз кылып берет, алардын чыгып кетишин толук камсыздайт жана ошондой эле экономиканын өнүгүшүнө чоң өбөлгө болот. Ушул жогоруда сиз көтөргөн маселени бүгүнкү күндө бизде бар ошо туризм департаменти өзү эле ушул ишти аткарып бере алабы, же дагы кошумча фирмалар түзүлүп, кошумча келишимдер түзүлүп, анын ичинде коррупция болуп, кайра эле биз деген бир жоготууга барып, же болбосо бир ушу психологик жактан бир мүчүлүштөргө барабызбы? Бул маселени туура айттыңыз. Негизи ошол департамент туризма деген бар. Бул маданият министрлигинин алдындагы департамент. Азыр болсо өзүнчө агентство болуп түзүлгөн жатат, агентство туризма деп. Ошолор эле чечиш керек болчу. Бул маселени мындай депутаттар аралаштырбай, туризмди кантип өнүктүрсөк бизге эл келе баштайт. Жана ар кандай жолдоруну сунуштап өздөрү келиш керек болчу да. Эгерде биз мыйзам үстүндө дагы ушундай кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизип, эгер жана бизде корпоративный туризм деген түшүнүк жок да, биздечи ошолорду мыйзамдарга киргизип, биз мыйзамдык жакшы бир укуктук чөйрөнү түзүп берсек, чогуу чыраан өкмөт деле алар демилгечи боло алат негизи мыйзам түзүүдө, жазууда. Алар алып келсе, биз жогорку кеңеш колдоо берсек, ошо келишимди эки Кытай өлкөсүнүн ортосунда так аныктап алса, жана айтпадымбы, сөзсүз түрдө өкмөттүн органдарынын бирөөсү координирующий орган болот да. Ошол кайсы орган бизде мамлекеттик координирующий орган болушун тактап берсек, андан ары бул система иштеп кете берет да. Бул оңой эле система болмок. Мындан келди бул өкмөттүн каражатын коромжолоо маселе бир өзү менен өзү бутуна тура турган, тескерисинче биздин экономикага жардам бере турган нерсе экен. Маегиңизге чоң рахмат, Махабат айым. Мына биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө дагы, коомчулукка дагы сиздин туура ой пикириңизди жеткире алдык деп ойлойм. Мындан ары дагы жакшы жаңылык, маалыматтарыңыз болсо келип туруңуз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн бизде эфирде жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова болду. Эфирди мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.